Ислам 73-кө бөлүнөт. 73-түн бирөөсү эле 5-ке кирет, калган баары тозокко кетет. Биз кантип билебиз ушул тандалган жол 5-тик экенин? Таң каласыз. Бул хадис амал кылганга жараксыз хадис. Таң калып баштадыңызбы? Акыйкат айтылыш керек. Ар бир нерсени эгер эреже менен сүйлөсөк, сизге дүйнөнүн бардыгы каршы чыксын, эреже туура боло берет. Мен намаз окусам, орузо кармасам, болду, мен 5-ке киремби? Мен шундан көбөйтпөйм дагы, азайтпайм дагы. Чыгып кеткен пайгамбарыбыз эмне деди хадистин уланысында? Эгер ушундай кылган болсо, 5-те. Имам аль-Бухарилер куугунтукка алынган, ачка калган азыркы молдолор төрдөн түшпөйт. 20 жылга жакын окуп келдим. Бирок ошол жакта мен эч нерсени көтөрүп келген жокмун. Бир гана илим. Мен бардык кызыкчылыктарымдын бардыгынан кечкем. Ким үчүн? Үммөт үчүн, эл үчүн, кыргыздар үчүн. Көбү бирөөнүн акчасын алып окуду да, ал жакта жыргап жүрдү да. Ушундай кыйынчылыктар болгон. Ошо Меккеден келип окуп атканда университетке барганга жол киребиз жок калып калган күндө. Мен самса саткам. Окуумду бүтмөйүнчө кетпейм Кыргызстанга. Биз менен Аллах Тааланын арасындагы нерсе аларчы. Анан ошого бизди кыйналып айтат экен деп кызарат болушпасын да. Кыйналып атабыз. Азыр деле кыйналып атабыз.